Кандайсың, Орос, жакшыбы? Жакшыбы. Бүгүн эми биз мындай кылабыз. 7 ай мурда сен 133 килограммдык салмакты. Азыр мына уже почти 49 килограмм кетти да. Ошол 49 килограммдын 7 ай мурдагы кандай сага оор экенин сага азыр түшүндүрүп көргөзүп кетели. Анткени биздин организмибиз деген аябай жеңил абалга келип калды. Азыр ошол абалды, мурдагы абалды азыр кайра алып келебиз. Сага кандай оор 2 жыл, 3 жыл аралыкта көтөрүп жүргөнүңдү азыр сен кайрадан сезишиң керек болот да. Макулбу? Так, кел. Бул жерде азыр 10 килограммдык салмак. Примерно 10 килограммдык салмак болот. Ана, 10 килограммдык салмак. Так, мунун үстүнө кийип ал. Бул жерде 1,5 килограмм бул. Так. Жетпей калабы экен, э? Эметилди туш кетти. Баба, дали, жетпей калат экен. Жетпей калат экен, жумай. Муну буттарыңа байла. Бул жерде 10 килограммдык салмак болот. Жакшылап байлап туруп эле. Так. Бекемирээк байлайбыз. Аты Орозбек. Орозбек есіне аударып қойсыз. Оор эле болду. Ооғай дейт. Мынакей сен мындан дагы бул жерде азыр 15 эле килограмм вес кошулду. Дагы 35 килограммдык салмак керек да бизгечи. Азыр үстүңө болсо, бир баланы мингизебиз, анан чуркайсың гана. Азыр ушул абалда эле бул залда айланып азыр чурка. Залда айланып чурка. Так коеюн, батыр бер. Давай. Кеттик кана, эчтеке жок ал жагында. Мына ушундай эле. Просто бүгүн уже түшүнүш керек да ошону оор экенинчи. Съемка учуру, съемка. Üstünde 15 kilogramlık salmak. Çok. Бол. Давай. Как обычно, тренировка идет, проходит. Бол. Батрак. Давай, ыкчамыраак чуркап кел. Кичине скорость менен бол. Ушундай күндөрдөн өттүк да биз. Давай. Дагы бир круг бер. Соолуп калган го азыр. Тека бар да вести көтөрүп келчи бар. Бол токто. Мынакей эми азыр биз ушул 7 ай аралыгында кандай чоң деген аракеттерди, ушунчалык кыйын күндөрдү биргеликте, бирок абдан аракет кылдык. Орозбек канча килограмм таштаганын азыр мындай адамдын жөнөкөй көз карашы менен сиздерге көргөзүп берейин. Бул жерде мынакей ушул биз кетирген салмактын экөө барабар. Бул жерде салмакты азыр көрөбүз азыр. Орозбек негизи 49 килограмм кетирди. Бул жерде канча бар экенин көрөлүк азыр. Карап туруңуздар. Мынакей 46 килограмм экен ровно. Көрдүңөрбү? 46 килограмм.
Мынакей ушундай вестер менен чуркап жүргөзүң, ушун көтөрүп ал элестетсең. Азыр муну көтөрөсүң азыр. Анан бир круг басып келесиң. О, да эмне кылдыйсың эмне? Анын ощущениясын да көрүш керек да. Эмне? Сен ощущенияны сезишиң керек. Мынакей азыр чечинип. Бул жерде 15 эле килограмм салмак кошулган. Буттар да чеч. Буттар дагы. Кел. Бул жерде азыр Орозбектин өзүнүн салмагын көрөлүк азыр. Көрүңүздөр. Аз бардык салмак бул жерде кийимдер менен биргеликте 89 болуп турат. Кийимине бир 2,5-3 килограмм кетет. Эми могул салмакты ушул 7 ай мурда Орозбек өзү көтөрүп жүргөн. Азыр ушул салмакты көтөрүп алып, бир аракет кылып көрсүн. Давай. Кырма давай. Илдидан. Атпайсыз ба? Мынакей. Дагы бир жол тартып коелу. 46. Тур. Мына келип көргүлө. Азыр 136 килограмм болду. Орозбек мурда 133 болчу. Азыр кийимдерин сыртка алганда 133 чыгат да, бир 2,5 килограммдык ашыкча салмак турат. Эми азыр ушул экөө болчу да, экөө бир адам эле. Азыр Орозбек ушуну көтөрүп, көтөр, мындай кылып тур. Ылдыйдан эңки. Даярсыңбы? Давай. Чок ылдыйдан. Мындай кой. Карма мындай. Карма. Кармадыңбы? Давай, бас эми. Мынакей ушундай салмак менен басып жүргөндө бир круг давай кеттик. Пресс бүттүңөрбү? Турникти братан, турник брусья экөөнү тең. Бол батыраак. 7 ай мурдагы Орозбек ушундай болчу. 7 ай мурда Орозбек ушундай болчу. Бардык салмак азыр 136 килограмм. Өзүнүн салмагын азыр испытание кылып аткан кези, мынакей. Азыр көрөсүңөр. 136 килограмм болуп турат азыр бардык салмак. 7 ай мурда эле Ороз ушундай салмакка ээ болчу. Мынакей азыр 7 ай өттү деп. Кана Ороз, эми өзүңдүн эмоцияң менен бөлүш. 7 ай мурда ушундай болчусуң да. Ушундай салмакка ээ болчусуң. Алып келсең тигини. Алып кел, бул жерге тур. Кайра көтөрүп кел. Болук чамыраак. Мынакей өзүнүн кетирген салмагын көтөрө албай жатат. Ушул салмакты канча нерв менен кетирдик. Тигин үстүнө кой, таразанын үстүнө кой. Алдыраак кой. Алдыраак кой. Мынакей азыр көрөсүңөр. Эми чого тур эми. Мынакей ушундай салмакты азыр көргүлө. 135 болуп турат, көрдүңөрбү? 7 ай мурда Ороз 133 килограмм болчу. Ровно бир кишинин салмагы ашыкча болуп турат. Андыктан ушу күндөрдөн биз биргеликте өттүк. Орозбектин бизге келген убагында абдан ден соолугу чынында эле начар болчу. Себеп дегенде ашыкча вестин айынан дем алуу органдары дагы абдан эле кыйын болуп, ушу жүрөгү ооруп, бир татаал убактарда жүргөн. 7 ай мурда ошо июлдун 11-инде эжекеси бизге Instagram баракчасы аркылуу байланышка чыгып, ошол жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрүңүз барбы деп сурап жазды эле. Анан биз бияка бул жака фитнес клубка чакырып, абдан жакшы өзүбүздүн кеңешибизди берип, эми жаңы келгенде Орозбектин өзүнүн салмагы 133 килограмм эле. Анан
өзүнүн бою да кичирээк болгондуктан абдан бир тоскоолдуктарды жарата берген. Түн уйкусунда уктай албай деги эле баскан турганына абдан эле кыйын болуп калган. Себеп дегенде мунун баардыгын көбүнчө ушу врачтардын билбеген айынан келип чыккан экен. Себеп дегенде баягы өзүбүздүн переходный возраст деп коет эмеспи, эми жаш алмашып аткан убактарда, өсүү убагында бул убактарда врачтар баягы туура эмес дарыны берип, ушул гормоналдык нарушение болот экен, организмде баягы туура эмес жолдору процесстер жүргүзүп алышканда, анан аны оңдоп түздөйбүз деп отурушуп дагы башка дары беришет, андан ожирение башталат, тамакты көп жеп организм ушундай бир акыбалга алып келип алышканда. Андыктан бул нерсе менен ооругандар абдан көп биздин Бишкекте деле, Кыргызстанда делечи. Себеп дегенде эми өтө опыт менен иштебегендиктен бизге ушундай адамдар көп кайрылышат. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле ушундай бир кыйынчылык этаптардан өткөнбүз. Азыр убакыт өткөндөн кийин бизге билинбей калат. Анткени баардык кыйынчылыктарды арттан карагың келбейт. Андыктан ошол күндөрдү азыр ар бир машыгууда эстетип турам. Сен ушундай абалда элең, дагы алдыга жылалы, мындан жаркын жашоого баралык депчи. Көп жаштарыбыз ошол туура эмес тамактануунун айынан ушундай жолдорго өтүп кетишет. Туура эмес тамактануунун айынан ашыкча вестерди топтоп алышып, бир аз убакыттан кийин мына машыгам, эртең арыктайм, бүрсүгүн арыктайм деп отуруп, ушул абалга келип калышат да. Кожа, тери чоюлуп кетет. Чоюлган терини калыбына келтириш болот, бирок көп убакыт талап кылынат да. Орозбектин жашы азыр 18 деле, 18де Кудай буйруса келечекте биз дагы бир жылдын ичинде мындан дагы адамдар, баягы үмүт үзүп койгон адамдар ойгонуп ушундай кылса болот экен деген жашоого алып келели деп аракеттенип атабыз. Тамак ашында абдан чектөөлөр болот. Себеп дегенде буга чейин ылгабай жей турган болсо, биз биринчи келген күндөн баштап чектөө коюлган. Себеп дегенде өзүнүн баягы ашыкча майлар болуп тургандыктан биз эми өзүбүз спортсменбиз да, бодибилдинг деген спортто чебербиз. Бул жакта биздин спортто да ошол тамакты туура жөө боюнча чындыгында эле өзүбүз диетологбуз. Өзүбүздүн организмге кандай кам көрүш керек деген баардыгын буга чейин үйрөнүп тастыктап келгенбиз. Ошол эле өзүбүздүн организмге пайдалуу нерселердин ошол диетасын болсо орозун организмине да коюп көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Баардыгы өзүнүн нугу менен иштеп берди. Диетаны туура койбосок эч кандай жыйынтык чыгара албайбыз. Тамакты кыскартканга туура келет. Бир күндө 5 жолу камыр тамак жеген болсо, бир айча бир маал камыр тамак жегенге туура. Экинчи айда уже биз болсо ал такыр эле камыр тамактарды жана нан жана башка биз тааныган тамактарды алып койгонго туура келди. Себеп дегенде биз ошол тамактардын жыйынтыгында ошол жеп аткан камырдын составында канчалаган углевод деп коет, углевод жана ошондой эле керексиз майлар бар. Ошолордун баардыгын алышыбыз керек болот. Себеп дегенде ороздун организмде толук кандуу майлар турат. Биз ошолор менен өзүн өзү тамактандырууга дагы процесс жүргүзгөн күндөр болгон. Бизге негизи өтө көп кыйнабастан, көбүнчө кардио деп коет, чуркоо абалында ошондой машыгабыз. Негизги өзүбүз акырындыктан кылдаттык менен негизги баш аягы менен 2 саат күнүгө машыгабыз. Албетте адамда амал качып кутулбайт дейт. Шылтоолор көп болуп турат. Анткени шылтоолор болгондо бир жерим ооруду, мындай болду, дегендей болду. Чынында эле ооруп турат. Организмде бул процесс жүрүп аткандан кийин элестетиңиз, жүрүп турат. Күнүгө чуркайбыз, күнүгө кылып аткан бүгүн 10 мүнөт чуркасак, эртең 12 мүнөт чуркаганга туура келет. Себеп дегенде биз баягы организмдеги турган нерсени шок кылып, состояниясын алдыга жылдырбасак, биз артка кетип, же болбосо жылбай тура беришибиз ыктымал да. Андыктан көп шылтоолорду Орозбек дайыма бизге айтып келчү, бирок андан эми биз опытный тренер болгондон кийин андай нерселердин баардыгын билебиз. Анткени өзүбүздүн жашообуздан, башыбыздан өткөргөнбүз. Кайсы убакта жалкоолук кармайт деген нерселердин баардыгын биз көз жумуп гана алдыга кадам таштап келатабыз.
бал беріп қой. Мен жақты бір арам қой. Мен 9-класска чейин салмагым нормальный болчу. Анан 9-класстан кийин эле салмагым бош болуп кетти да. 9-класста мен 85 болчумун. Ошо 2 жылдын ичинде 50 килограмм бош болуп кетти да. Кыйнала баштадым, андан кийин агайды тапкан байланыштуу агайды Инстаграмдан көргөм. Келгенде башында кыйынчылыктар эле болду, башында. Басканда, чуркаганда бек ойдорушка. Анан кийин бир 2 ай өткөндөн кийин уже көнүп кеттим өзүм. Азыр залга келмейинче тура албайм, чынын айтсам. Бир күн калтырып койсом, мындай жаман болуп, эми кусоо берем да, аргасы үйдөн 2 жака басып эле бүгүн неге барган жокмун деп эле. Мурда барчумун, эми 2-3 ай барып эле чыдап салчумун да. Баргам, спорт дзюдо боюнча түрүнө баргам, футболго катышкам. Мындай жесем жеп, бирок бири жегенде көп жеп алчык да, ошондон ашказан бузулду. Азыр болсо 7-ай болду, уже агайдын эмеси менен 4 мал питание кылам, 4 мал строго. Аз-аздан диетский полный белок жейм. Мени көргөндөр көп эле таң калып атат, окуудан да таң калып атат, бүт туугандарым таң калды, бүт. Мен чынын айтсам тыштай албайм го дегем, вести. Негизи тыштаса болот экен, аракет кылса. Главный нафсини тыйып, өзүңдүн эмеңди нафсини жеңиш керек экен да. Эми биз менен Селим ага экөөбүз 70 же болбосо 65ке куйдум да. 65ке чейин. 70. Бойго стандарт. Залда 4,5 саат, 4 саат болом строго. Залдан чыкпайм. Окуудан кийин эле уже залга келем. 8-дерде, 8:30 кетем үйгө.